Кубанычбек Раззаков, Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жана Путиндин сүйлөшүүсү талаш тартыш, кайым айтышуу, пикир келишпестиктер менен өткөнүн өздүк булактар билдирди. Үч тараптуу бул сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Эмомали Рахмондун армиясы тарабынан жасалган куралдуу агрессия тууралуу катуу айтып, маселени бул жол менен чечүүгө болбостугун, мындан ары кыргыз элине бир ок атылса өткөндө кайтарылгандан да катуу жооп болорун эскерткен. Баткенден 1 сантиметр жерин бербейбиз деп катуу айтыптыр. Эмомали Рахмон адатынча Путинге жагалданып, Путин бизди колдойт дегендей кылып отуруп анын көзүн карап отурду. Эмомали Рахмон сөз алып, тажик бийлиги өзүнүн багытынан кайтпай турганы ачык айтып, керек болсо буга чейинки кол салуулардан да катуураак сокку берүүгө даяр экенин айтты. Лейлик аймагы тажиктердин ата-бабаларынын жери деп кыйкырык салып, аны үчүн ачык күрөшүп турганын айткан. Жапаров ого бетер ачууланып, кыргыздын жерин коргоп калуу үчүн ар кандай жолго барууга даяр экенин, душман бир кадам басып кирчүү болсо, белин сындырып унутулгус сокку урарын билдирген. Путин болсо эки тарапты тең саясий дипломатиялык жол менен маселени чечүүгө чакырган киши болуп, мыйыгынан күлүп гана отуруп берди. Бул деген сөз Эмомали Рахмон алдыда дагы кыргыз жерине бастырып кирип, кандуу жолго барууга камынып жатат дегенди түшүндүрөт. Кыргыз элим, бүгүн душман астанаңда сен жериңди тартып алам деп сиздин кайрап отурат. Биз болсо ичара бийлик талашып, кайдагы бир болбогон саясатчы сөрөлөрдүн куурчагына айланып, душман менен эмес өзүбүз менен өзүбүз тытышканга чейин барып калдык. Көзүбүздү ачалы, бир муштумга биригели. Кыргыз жерин Эмомалига тепселетип койбостон, ынтымак менен бул абалдан чыгышыбыз керек эмеспи? Же биз өзүбүздү өз колубуз менен жок кылабызбы? Адахан Мадумаров дагы, башкасы дагы бир жерин кысып, жерибизди тартып алам деп турган душманга каршы катуу туралы. Кудай бизди колдосун, жерибизде тынчтык, элибизде ынтымак, биримдик болсун. Бүгүн бир муштумга биригип, Садыр Жапаров менен Камчыбек Аташевдин артында темирдей бекем болуп туруп бербесек, анда бизди Кудай кечирбейт. Келечек муун кечирбейт. Ушинтип жүрүп, жок болуп кетпейли кыргызым. Көзүбүздү ачалы, ойгонолу, бирик кыргыз. Кыргыздын ынтымагы канчалык экенин көрсөтөлү.